4-үнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюну быйыл Түркиянын Изник шаарында өтөт. Болжол менен бул масштабдуу иш-чараны сентябрь айында уюштуруу мерчемделүүдө. Түрк мамлекеттер оюмунун башкы катчысынын орун басары Султан Раевдин айтымында, учурда 4-үнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун уюштуруу комитети түзүлүп, бул багытта Түркия даярдыктарды баштады. Изник шаарын билесиздер, бул Изник шаары Түркия, Кыргызстандын ортосундагы мындай бир тарыхый дареги бар, байланышы бар тарыхый шаар. Бул дагы өзгөчө бир символикалык мааниге ээ да. Ошондуктан азыркы күндө баардык ушул жанагы курулуш иштери, даярдык иштери жүрүп атат. Менин оюмча биздин бордошторубуз өтө жогорку деңгээлде өткөрөт деген чоң ишеним бар. 3-үнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Кыргызстанга 70тен ашык мамлекеттен 3000дей спортчу катышкан. Мелдештер 37 этноспорт түрүнөн өткөн. Бүгүнкү күнгө карата Түркияда боло турчу көчмөндөр оюндарына 74 мамлекеттен 2050 этноспортчунун катышуусу айтылды. Ошондой эле көчмөндөр оюндарынын программасына киргизилген оюндарда такталып жатат. Негизинен мында күрөштүн түрлөрү, ат чабыштар жана ат үстүндө таймаштар болот. Мындан тышкары катышуучу мамлекеттердин сунуштаган улуттук оюндары боюнча мелдештер уюштурулат. Түркия тарап алгачкы ирет бул иш-чараны өткөрүп жаткандыктан Кыргызстан уюштуруу иштерине кеп-кеңештерин берип келген. Кыргыз Республикасы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын автору катары бул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жогорку деңгээлде даярданып барат деген өзүбүздүн алдын ала маалыматтарыбызды айта алабыз. Жакынкы аралыкта ошо Түркияда маданият, спорт министрлеринин катышуусунда жыйын болот. Бул жыйынга дагы биздин Кыргызстандан дагы биздин маданият министри Азамат Камарович Жаманкуловдун дагы катышуусу күтүлүүдө. 4-үнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын Кыргызстан кандай катышат, канча спортчу катышат, кандай маданий программа болот, ал жактан дагы толуктуу талкууланып, анан маданият министрлиги тарабынан дагы расмий кошумча маалымат берилет. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары көчмөн цивилизациясынын маданиятын жандандырып жана сактап калуу максатында Кыргызстан тарабынан демилгеленгени белгилүү. Мындан улам этностор жана элдер арасындагы этномаданияттын нускалыгын өркүндөтүүгө өзгөчө маани берилет. Буга байланыштуу оюндардын алкагында бир катар маданий иш-чаралар да болот. Дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун негизги сегменти бул маданий программалар. Ошол маданий программалар боюнча дагы чоң даярдыктар жүрүп атат. Түркия ошол 4-үнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун ачылышын салтанатын, ошондой эле жабылыш салтанаты боюнча дагы мындай бир Түркиядагы эң белгилүү режиссерлор, чыгармачыл топтор ушул ишке тартылган да. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанда 3 ирет өткөн. Акыркы жолу 2018 жылдын сентябрь айында Чолпон Ата шаарында уюштурулуп, кийинкисин өткөрүү Түркияга берилген. Пандемиянын айынан иш-чаранын мөөнөтү жылы болтуруп, 2022 жылга белгиленген эле. Эске салсак, 2021 жылы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары ЮНЕСКОнун маданий мурастар тизмесине Кыргызстандын атынан киргизилген. Мерим Дүйшөналиева, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.